Biz barыбыз эле кинолордо профессионалдуу уруулар бардык эң корголгон жерлерге кирип эч бир көйгөйсүз эле кымбат баалуу буюмдарды уурдап кеткендигин көрүп келебиз. Жана барыбыз эле профессионал уруулар кааласа бардык жерге кирип уурулук кыла алат деп ойлойбуз. Бирок достор, мындайлар көпчүлүк учурда кинодо эле болот. Чыныгы жашоодо болсо бир адам баса албаган, кадам таштай албаган эң күчтүү корголгон жерлер да бар. Сөздүн кыскасы, бул жерлерге барып уурулук кылуу мүмкүн эмес. Assalamu alaikum dostlar, sizler Kırgızstop kanalını көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта дүйнөдөгү эң катуу корголгон жерлер тууралуу кеп кылабыз. Биз ар бириңиздерден бул видеого бир лайк коюп колдоп кетүүңүздөрдү суранабыз. Сиздер үчүн оңой болгондугу менен биз үчүн ар бириңиздердин колдооңуздар абдан маанилүү. Андыктан классты аябай кое бериңиздер. Биз видеобузду баштадык. Алтын ар бир өлкө үчүн маанилүү болгон дүйнөдөгү эң кымбат баалуу таштардын бири жана көптөгөн өлкөлөр өз байлыгын алтын менен гана сакташат. Же болбосо алтынын уурдатып койгон өлкөдө чоң кризис болуусу толук мүмкүн. Дал ошол себептен бардык өлкөнүн бийлиги алтынды катуу коргоп келишет. Албетте биз ар бир өлкөгө токтолуп олтурбай эле бир гана Америка Кошмо Штатындагы Форт Нокс деп аталган алтын сактоочу жайга токтолуп кетели. Бул жерде 5000 тоннадан ашуун алтын сакталып турат жана албетте бийлик бул жерди абдан катуу кооруп келет. Форт Нокс алтын сактоочу жайы 4 кабат забордон турат жана алардын экөөсү ток менен болгон тосмолор. Имараттын дубалынын калыңдыгы 1 метр 20 сантиметрди түзөт жана бул имараттын тамы жардырууга да туруштук бере алат. Бул алтын сактоочу жайга кирүү үчүн 20 тонналык калың бышык темирден болгон эшик орнотулган жана бул эшикти бир адам өзү жалгыз эч качан ача албайт. Себеби эшикти ачып кирүү үчүн кодду бир адамга берген эмес, бир канча адам биригип гана ар бири өзү гана билген кодду жазып жатып алтын сакталган жайга кире алышат. Алтындан сырткары бул жерде АКШнын эң баалуу тарыхый кагаздары да сакталып турат. Алардын катарында Америка Кошмо Штатынын эгемендүү мамлекет болгондугун далилдеген кагыздын оригиналы бар. Эгерде Форт Нокске кол салуулар болсо, анын ичиндеги жумушчулар имараттан чыкпай койсо да, көпкө чейин жетүүчү тамак аштары бар жана электр энергия үчүн бул жерге өзүнчө станция орнотулган. Башкача айтканда, сыртта туруп имараттын ичиндеги электр энергияны эч ким өчүрүп кое албайт. Жана албетте Форт Нокске жакын жерде аскердик базалар да бар. Эгерде бир нерсе болсо 30 000 аскерлер, учактар жана бронетехникалар кыска убакыттын ичинде жетип келүүгө даяр. Зона 51 дүйнөдөгү эң белгилүү катуу корголгон жерлердин бири. Зона 51ге байланыштуу ар кандай далилденбеген уламыштар бар. Кээ бирлери бул жерде сырттан келгендер менен байланышат жана адамдарды эксперимент кылышат десе, башкалары болсо бул базада биздин дүйнөгө тиешеси жок иштер болот деп келишет. Бул жашыруун аскер базасы Лас-Вегас шаарынан 133 км алыстыкта жайгашкан. Жана бул база 1955 жылы курулган. Албетте зона 51 абдан жашыруун база болгондуктан дүйнөгө ар кандай далилденбеген маалыматтар тараган. Жана 58 жылдан кийин гана 2013 жылы АКШ бийлиги элдердин кээ бирки суроолоруна жооп берип, зона 51 учактарды, ракеталарды сынактан өткөрүү үчүн курулган аскердик база деп айткан. 2013 жылга чейин жада калса картада да жок болгон бул жер абдан катуу корголгон. Бүгүнкү күндө да зона 51ге бир да жат адам кирбейт жана анын ичинде эмне болуп жаткандыгын бир да адам сыртка айтып чыкпайт. Айтып чыкса да далилдеп бере албайт. Жада калса бул жашыруун аскердик базанын үстүнөн учак менен учуп өтүүгө да тыюу салган. Ядролук согуш. Бул согуштан бардык өлкөнүн башчылары коркушат, себеби ядролук бомбалардан эч бир имарат сактай албайт. Жогоруда айткан имараттарда ядролук согуш учурунда кооптуу болуп калат. Ошол себептен көптөгөн өлкөлөр атайын ядролук согушка туруштук бере алуучу бункерлерди жасашат. Пионен бункери Швеция бийлиги үчүн курулган жана бул ядролук согуштан бийликти, президентти сактап калуучу бункер Стокгольм шаарында жайгашкан.
Бул бункерге башка жат адамдар эч качан кире албайт. Себеби бир гана туннель аркылуу барууга болот, башка жол жок. Жана бункердин ичи өзүнчө бир шаар деп койсо да болот. Себеби өсүмдүк жер жемиштерди өстүрүүчү парникттерден баштап жер бетиндегиндей күндүзү жарык, кечинде караңгы кылуучу системасына чейин бар. Демек, согуш болгон учурда качан тынчып, согуш аяктаганга чейин Швециянын бийлик өкүлдөрү эч бир көйгөйсүз бул жерде жашаша алышат. Албетте, ядролук согушка мындан да катуу даярданган, мындан да катуу сактанууну каалаган өлкөлөр да бар. Алардын бири Америка Кошмо Штаты. Себеби бул өлкөнүн президенти ядролук согуш учурунда жерде калуу абдан кооптуу деп эсептейт. Дал ошол себептен согуш учурунда АКШнын президенти сактоо үчүн атайын самолет курулган. Бул учакты Е-4 деп аташкан. Эгерде согуш башталып кетип, жерден туруп башкаруучу бардык бийликтин имараттары талкаланса, анда Американын президенти бул учак аркылуу асмандан туруп башкарат. Асмандан жерге конбой Е-4 учагы бир жумага чейин учуп жүрө алат. Албетте, учакты асманда заправка кылган учурда гана. Мындан сырткары бул учакта бардык нерсе бар. Жада калса учакта олтуруп ядролук куралдарын да башкарып койсо болот. Албетте, бир гана Америка Кошмо Штатынын бийлигинде эмес, мындай учак Россия жана башка өлкөлөрдө да бар. Жана кайсыл убакта болбосун 5 мүнөттө учуп кетүүгө даяр болуп турат. Telegram, WhatsApp сыяктуу мессенджерлер ар бир адамдын укугуну коргоо үчүн жазышкан SMS-терди үчүнчү адамга көргөзбөөгө аракет кылышат. Эгерде сиз бирөө менен жазышкан болсоңуз, ал SMS-терди жада калса бийликтеги адамдарда окуп албоого аракет кылышат. Бирок ал үчүн алардын маалымат борбору көз карандысыз болушу шарт. 2000-жылы Майкл Бейс аттуу инсан деңиздин ортосуна атайын маалымат борборуну ачкан жана ал жерде өзүнчө мамлекет болуусуну каалаган. Бул инсан биз өзүнчө мамлекетпиз деп жарыя кылган. Бул жерге эч ким кире албаштыгы үчүн суудан бийик кылып курган жана адамдарга интернет аркылуу сактайм деген маалыматтар эч бир бийликтин колуна тийбейт деп ишендирген. Жана достор, эң кызыгы бул өзүнү эгемендүү өлкө кылып интернеттеги бардык нерсеге уруксат берүүнү каалаган маалымат борбору жада калса жаш балдар менен болгон уяттуу видеолорду да эч бир көйгөйсүз интернет аркылуу биздин маалымат борбордо сактап башкаларга да таратса болот деп кабарлаган. Албетте, бул инсан өзүнүн маалымат борборуну канчалык катуу коргоонуна карабастан, анын компаниясы же болбосо өзүнүн кичинекей эгемендүү боло албаган мамлекети 2008-жылы жоюлуп жок болгон. Достор, биз бардык катуу корголгон жерлер тууралуу айтып бүттүк. Биз эч бир ууру кире албоочу жерлерди көргөздүк. Келиңиздер, анда эч бир ууру, кылмышкер качып чыгып кете албаган абак тууралуу да айтып берели. Алькатрос бул абакка эң чоң кылмыш кылган же башка абактардан качып кете берген эң кооптуу кылмышкерлерди камашкан. Алькатрос абагы 1930-жылы курулган жана 1963-жылга чейин 30 жылдан ашур иштеп эң кооптуу кылмышкерлерди кармаган жана 30 жылдын ичинде 14 жолу качууга аракет кылган учурлар болгондугуна карабастан, бирөөсү да ийгиликтүү бул абактан качып чыга алган эмес. Себеби Алькатрос абагы деңиздин так ортосунда жайгашкан. Качып чыккан кылмышкерлер деңизди сүзүп өтүүгө да даяр болушу керек эле. Бирок бир гана деңиз кылмышкерлердин качуусуна тоскоол болгон эмес. Мындан сырткары да абактагы эң каардуу эрежелер Аль Капоне же болбосо Плюмет сыяктуу эң таасирлүү киримтөбөлдөрдү да сындыра алган жана алардын да качып чыгып кетүүсүнө эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Достор, эгерде бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бул видеого мага жакты белгисин коюп кетиңиздер. Канчасына жаккандыгын көрөлү. Ушул сыяктуу видеолорду ар дайым калтырбай көрүү үчүн Кыргызтоп каналына катталыңыздар. Жана биздин каналдагы башка видеолорду да көрүңүздөр. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.